Президент Садыр Жапаров кече 21 августта Кыргызстанга иш сапары менен келген АКШ сенатору, Сенаттын улуттук коопсуздук жана өкмөт иштери боюнча комитетинин төрагасы Герри Питерсти кабыл алды. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы саясий жана экономикалык өнөктөштүктү кеңейтүү боюнча пикир алмашуу болду. Сенатор менен учурашып, мамлекет башчысы эки өлкөнүн ортосундагы жумушчу мүнөздөгү саясий мамилелердин өсүп жатканын жана эки тараптуу өз ара түшүнүшү чыңдалып жатканын белгиледи. Ал коопсуздук, демократия жана экономикалык өнүгүү маселелерине багытталган эки тараптуу күн тартиби мындан арыда конкреттүү мазмун менен толтурулат деген ишенимин билдирди. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров сенатордун Кыргызстанга сапары парламенттер аралык кызматташууну активдештирүүгө түрткү берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде америкалык сенатор Герри Питерс мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы жана мамлекеттер аралык мамилелерди жана эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Кыргызстанга биринчи жолу келип жатканын белгилеп, мамилелерди өнүктүрүүгө, достукту чыңдоого кызыктар экендигин билдирди. Герри Питерс эки тарапты кызыктырган бир катар тармактарда кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Тараптар эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу багыттары боюнча диалогду улантууга даяр экендигин ырасташты. Талас облусунда жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, атайын кызмат тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Талас районунун Калбинск айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен кадастр мамлекеттик мекемесинин Талас райондук бөлүмүнүн кызмат адамдары биргеликте турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берген. Алардын жалпы аянты 14 гектар болсо, баасы 55 миллион сомду түзөт. Азыркы учурда тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жогорудагы мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар адамдарды жоопкерчиликке тартуу боюнча кошумча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек автодорожный өткөрмө пунктунда жүк ташуучу унаалардын узун кезеги байкалууда. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, бүгүн 22 август саат 12:00 карата Кыргызстандан Казакстанга өтүү үчүн 430 жүк ташуучу унаа кезекте турат. Акыркы суткада Казакстандан Кыргызстанга 274 унаа өткөн. УКМКнын чек ара кызматы тарабынан эч кандай чектөөлөр киргизилген эмес жана өткөрүү пункту күнүмдүк режимде иштеп жатат деп билдиришти аталган кызматтан. ИИМдин ички иликтөө кызматы тарабынан мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында дагы 3 милиция кызматкери кармалды. Маалыматта айтылганда, ИИМдин тергөө кызматына жана ички иликтөө кызматына Орусия жаранынын арызы боюнча чогулган материал келип түшкөн. Анда милициянын белгисиз кызматкерлери жана Д аттуу кыз 2023 жылдын 20 апрелинде Бишкек шаарынын Киев көчөсүнө жайгашкан кафелердин биринде гашиш делген банки каражаттарын ыргытып, коркутуу жолу менен кылмыш жоопкерчилигине тартпоо үчүн 315 000 сом суммасында акча каражатын алышкандыгын билдирген. Бул факты ИИМдин кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш иши козголгон. Кече 21 августта ички иликтөө кызматынын кызматкерлери тарабынан Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери кармалып, тергөө кызматынан жеткирилип, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Ысык Көл облусунун Түп районунун акими Каныбек Адиев кызматтан кетти. Бул тууралуу бүгүн 22 августта Супер KG порталына президенттин Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы Жаныбек Кожоев билдирди. Маалыматка ылайык, Каныбек Адиев ээлеген кызматынан өзү жазган арызынын негизинде бошотулган. Буга чейин президенттин Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгү 6 айда начар жыйынтык көрсөткөндүгү үчүн Ысык Көл жана Түп райондорунун акимдерин иштен алуу боюнча президенттик администрацияга сунуштама берген. Көп өтпөй Ысык Көл районунун акими Калбек Жумадылов өз каалоосу менен арыз жазып жумуштан кеткен. Эске салсак, Каныбек Адиев бул кызматка 2021 жылдын май айында дайындалган. Азырынча анын ордуна ким келери белгисиз экендиги айтылды. Бүгүн 22 август күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында самбо боюнча дүйнө кубогу старт алды. Мелдештин программасына ылайык, бүгүн спорттук самбо боюнча эркектер арасында 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98 плюс килограмм салмак даражаларында. Ал эми күжүрмөн самбо боюнча кыздар арасында 59, 65, 72 килограмм салмак даражаларында беттештер өтөт. Белгилей кетсек, Мелдеш Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо борборунда өтүүдө. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Болгария, Азербайжан, Армения, Кытай, Орусия, Белоруссия жана Израилден келген спортчулар катышууда. 2000 сомунун бардыгын кылып бүттү.
Баасы башка базарларга салыштырмалуу арзан, капчыкка ыңгайлуу. Аптанын дүйшөмбү күндөрү Жалал Абад шаарынын муниципалдык базарында жайма базар ушундай калыпта иштеп жатат. Мында кийим-кечилерди, окуу жылына керектүү канцелярлык буюмдарды, турмуш тиричиликке керектүү ар кандай жабдыктарды, ошондой эле кездеменин ар кандай түрлөрүн табууга болот. Мектеп кийим кылып жүрөбүз да. Жакшы экен, келгиле, алгыла. Даптар, ручкалар арзан экен. 3 сомдон алдык даптарларды мана. Hot qancha kesik kerak bo'lsa, ashuncha hammasi bor deyapti. Uyga kelgan dokument narsalarni ham oldik, hammasi kerakli. 1-sinfdan boshlab 10-sinfga doir nima kerak bo'lsa, hammasi bor ekan. Shkolli kiyimlar ham bor ekan, arzon ekan hammasi. 2000 so'm bilan bardog'ini qilib bitdi. Kelsanglar yaxshi. Arzon olib ketir. Surashtirib, demek deyip көрүп атам. Түзүп эле алса болот. Эми бу жерде айрыкча мына муниципалдык базар өтө жакшы да. Ушул жер ичинде дагы иштеп атышат, жакшы эле базарлар. Бир эң сонун базар болсо мына муниципалдык базарчы, жаздын күнү салкын, кыштын күнү ар бир контейнерде неме сайып алып, неме отурса боло берет, билте сайып алыпчы. Мында Сузактагы жума базардын сатуучулары эле эмес, Кара Суу базарынан да келген соодагерлер бар. Айтымдарында мындагы баалар башка базарлардан бир кыйла арзан. Мына школьный шымдар 500-550 сомдук шымдар 300 сомдон. Анан школьный формалар мына кыздардыкы 500-600 сатылгандарда 300-350дөн. Балдардыкы дагы, костюмдар дагы арзан. Баягы шабдалы зар ошо чоң базарларга караганда 200 сом, 300 сом, 500 сомго чейин арзандар. Келгендер келип жакшы сүйүнүп кетишет. Эң арзан базар экен деп. Мектепке даярдыгы канчадан болуп атат баалары? Тетраттар 3 сомдан. Мына архангелдер 8 сомдан. Сумкалар арзан сумкалар бар. Bundan göre arzan, bizde 400 сомдан başlanan sumkalar 400 сомдан 1000 сомго чейин. Өткөн жылы ачылган муниципалдык базар кадимки тартипте иштеп жатат. Мында да керектүү буюм жабдыктарды, арзан баада азык-түлүктөрдү алууга болот. Базар администрациясы билдиргендей, жогорудагы арзан жайма базар дүйшөмбү күнү эле эмес, ишемби күндөрү да иштеши күтүлүүдө. Муниципальный базарда, жума базарда эмне болсо, элдерге иңалуу бар жок бар, кийим-кечектер бар, школьный товарлар бар. Сузакты жума базары келди, анан Кара Сууну базарынан келишип атат, Олушту базарынан келишип атат биз базарга, муниципальный базарга. Бардыгы базардан оптовый наркта соода болуп атат, жүрүп атат. Оптовый нарктарда соодалар болуп атат. Мындан кийин дагы улантып кетебиз. Эми Кудай буйрса, понедельник, вторник, дагы суббота дагы улантып кетебиз деп атабыз. Эми эл соодагерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Кошумчалай кетсек, аталган базардын жалпы аянты 3,5 гектарды түзөт. Мында 1000ге чукул соода орундары бар. Базар толугу менен өрт коопсуздук талаптарына жооп берет. Муниципалдык базар шаар казынасын толтуруу, шаардын борбордук бөлүгүндөгү чачкынды соода жайларын жоюу жана унаалардын тыгынын азайтуу максатында курулган.